Саламатсыздар, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздар. Президентке талапкер Садыр Жапаров шайлоо алдында элге кайрылуу жасады. Бүгүн 8 январда президентке талапкер Садыр Жапаров шайлоо алдында кыргыз элине кайрылуу жасады. Ал 10 январ күнү өлкөдөгү эң маанилүү чечим кабыл алына турганын белгиледи. Барыңыздар шайлоого келиңиздер, ар бириңиздер өз тандооңуздарды жасаңыздар. Кандай бийликти каалайсыздар? Күчтүү, адилеттүү жана бардыгы үчүн жоопкерчиликти ала алган бийликтиби? Же мыйзамсыздык, коррупция, жоопкерчиликсиздик жана саткынчылык өкүм сүргөн жашоого кайра кайтып баргыңыздар келеби? Өлкөнүн тагдырын чече турган жана чечкиндүү аракетке бара алган адамды тандап алууга биз гана укуктуубуз. Элдин, балдарыбыздын тагдыры, эртеңки келечек ар бирибиздин колубузда. Абийирди бийик коюп, акыйкаттандуу жасоого тийишсиздер, деди Садыр Жапаров. Ал шайлоодо ким утса дагы жаңы президенттин жанына чогулуп, аны колдоого алуу зарылчылыгын белгиледи. Карагыла, салыштыргыла, бирок туура чечим кабыл алгыла. Мага добушуңарды берсеңер, мен куру сүйлөбөйм, мен популист эмесмин. Мен көзүм жете турган ишти гана сүйлөйм силерге. Колуман келген ишти сүйлөйм. Мен иштеп берем, болгон ошол. Силерге хан болуп, силерди бийлеп, кыйын болуп деп айтпайм, бирок Кыргызстандын экономикасын көтөрүп, жумуш орун түзөп бере турган мен болом. Ошого ишенип койгула. БШК Садыр Жапаровдун өкүлүн жана КТРКны айыпка жыкты. Үгүт учурундагы жазалар. Кээ бир талапкерлерге үгүт иштерин эрте баштаганы, айрымдарына белгиленген эрежелерди бузганы үчүн чара көрүлгөн. Президенттик шайлоонун алдында үгүт эрежелерин бузуу фактысы боюнча талапкерлерге жана КТРКнын директоруна жалпы суммасы 55 000 сомдук айып салынды. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиянын маалымат кызматы билдирди. Бардык учурда өкмөт тарабынан аныкталган эреже бузуулар боюнча бирдиктүү реестрге катталган. Айыпка жыгылгандар: Адахан Мадумаров үгүт жашы жетелик балдарды катыштырганы үчүн талапкердин Баткен райондук штабынын жетекчисине 7,5 миң сом салынды. Садыр Жапаров эл менен жолугушуу учурунда театрлаштырылган көрсөтмө уюштурган үчүн талапкердин Каракол шаар боюнча штабынын жетекчиси Коробаевке 7,5 миң сом салынды. КТРК шайлоо процессин катышуучуларына маалыматты бирдей жеткирүүдө эреже бузганы үчүн, тагыраак айтканда, теледебаттын биринчи турунун 30 декабрдагы видеосун YouTube каналынан өчүрүлүшү боюнча телеканалдын директору Бактияр Алиевке 5,5 миң сом. Имаммедин Ташев үгүт иштеринин мөөнөтүн мурда баштаганы үчүн талапкерге 7,5 миң сом. Бактыбек Калмаматов үгүт иштерин мөөнөтүн мурда баштаганы үчүн талапкерге 7,5 миң сом. Өзгөн районунда Кароол айылынын элдик коомдук фондунун жетекчисине талапкердин штабы менен макулдашпай туруп, үгүт материалдарын чыгарганы үчүн 7,5 миң сом. Ал ай райондагы үгүт материалына кайдан чыгарылганы туурасында маалыматты жазбай таратканы үчүн Исраиловго 12,5 миң сом. Жогоруда аталган тараптардын баары айып пулдарын төлөп кутулган. Арстан Алай Жээнбеков кулап калганда аябай өкүндү. 7 январда коомдук биринчи каналда президентке талапкерлердин теледебаты өттү. Ага Клара Сооронкулова, Абдил Сегизбаев, Арстанбек Абдылдаев, Равшан Жээнбеков, Рашид Тагаев жана Каныбек Иманалиев катышты. Дебаттын жүрүшүндө Арстанбек Абдылдаев Сооронбай Жээнбековдун бейилге кулаганда өкүнгөнүн айтты. Сооронбай Жээнбековдун кете турганын буга чейин айтып чыккам. Доорудун талабын билбейсиң. 2020-жылы сезонуң бүтөт деп маалымат жыйынында айткам. Ошондо бийлигиңди тынчтык жолу менен өткөрүп беришиң керек. Аркасы кайгылуу болуп каларын кабарлаган. Ал адам мени пенде катары көрүп койду. Сооронбай Жээнбеков президенттиктен кеткенде өкүндүм. Мага эмне кылышым керек дегендин ордуна иш козгогон. Арстан Алайды мазактагандар маскара болот дегендей кулап түштү, дейт Абдылдаев. УКМК Курсан Асановдун жубайын шылуундулукка айыптады. Адвокаттын жуубу. УКМК кечээ президентке талапкерлердин биринин аялы чет элдик жаранды 5 миллион долларга алдап кеткен аныкталганын кабарлаган. Президентке талапкер Курсан Асановдун жубайы алдамчылыкка шектелип жаткан жок. Бул туурасында талапкердин адвокаты Талайкүл Токтокунова Facebook баракчасына жазды. Белгилей кетсек, УКМК кечээ расмий маалымат таратып, президентке талапкерлердин биринин аялы чет элдик жаранды 5 миллион долларга алдап кеткени аныкталганын билдирген. Ал каражатты 2017-2018 ОА атуу аялдан чогуу бизнес кылабыз деп алып кайтарбай койгону айтылган. Кийинчерээк айрым ЖМКлар алдамчылыкка шектелген аял Курсан Асановдун жубайы Гүлнара Үсөнканова экенин жазган. Асановдун адвокаты Үсөнканова өтө чоң шылуун экенин ЖМКлардан угуп жатканын таң калуу менен билдирди. Биринчиден, ал бүгүнкү күндө шектүү деп таанылган эмес. Экинчиден, Кой Таш окуясынан кийин укук коргоо органдарына тынбай каттап жатат. Ага эмне деген гана күнөөлөрдү коюуга аракет кылышкан жок. Бастилияны басып алды деп айыптоо гана алды. Жубайы эле эмес, жалгыз уулу
алууда атасынын ишмердүүлүгү үчүн түйшүк тартууда, деди Токтокунова. Ошондой эле адвокат ал генералдын жубайы экенин айтып, баарына чыдай турганын белгиледи. Садыр Жапаров: Сегизбаев муну мен камалганда айтпайт белең, азыр кандай максат менен айтып жатасың? Президентке талапкер Садыр Жапаров Кара Суудагы эл менен жолугушуп суроолоруна жооп берди. Анда Абдил Сегизбаевдин 9 суроосу боюнча суроо болду. Абдил Сегизбаев: Садыр Жапаровдун кылмыштары бар, ага 9 суроом бар деп Жаныш Бакиев менен түшкөн сүрөттөрүмдү көрсөтүп жатпайбы? 2008-жылы беле 2009-жылы беле той болгон. Анда мен комиссар элем, жетекчилердин баары чакырылган. Чакырган жерде калба, өзүң басып барба дегендей чакырылдым, бардым. Андагы 90 депутаттын баары барган. Адакан Кимсанбаевич Жаныш Бакиевке чепкен жаап, тебетей кийгизип укпагандарды камчы менен башка чап деп колуна камчы карматкан. Баары эле барган. Ошон үчүн ошондой ушактарга ишенбеңиздер. Абдил Сегизбаев ушуларды мени камаганда айтса болмок. 2017-жылы мен камалганда ал мага карата эч нерсе таппай Каптагаевди чаптаган. Каптагаевди заложник кылып алды деп сайрап турду. Ал байкуш андай эмес деп сотторго келип жүрдү. Бирок аны угушкан жок. Эмнеге ошондо Абдил Сегизбаев буларды чыгарбайт? 9 кылмышым бар болсо ошондо чыгарбайт белең. Азыр кандай максат менен чыгарып жатат? Жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр болот. Эске сала кетсек, Абдил Сегизбаев кече 7-январда теледебатта Садыр Жапаровго 9 суроом бар эле, дебатка келсе болмок деп Жаныш Бакиев менен түшкөн сүрөттөрдү көрсөткөн. Финпул Мамыркалиев Бишкек ош жолундагы коррупциялык схема үчүн шектүү катары кармалды. Транспорт жана жол министрликтин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев Бишкек ош мамлекеттик дирекциясындагы коррупциялык схема боюнча шектүү катары кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискур азаттыкка маалымдады. Бул коррупциялык схема Бишкек ош жолундагы тоннелдерди тейлөөчү Сосновка жана Кара Көл өткөрмө бекеттериндеги автоунаа кыймылын көзөмөлдөөдө колдонулган. Тергөө аныктаганда 2018-жылы аталган бекеттерге автоматташтырылган аппараттык программалык комплекс орнотулган. Бирок буга карабай бекеттердин айрым кызматкерлери министрликтеги айрым жогорку кызматта отурган жетекчилердин коргоосу менен мыйзамсыз баюу максатында мамлекеттин кызыкчылыгына каршы узак убакыт бою системаны өзгөртүп, маалыматтарды алмаштырып келишкен. Пискурдун сөзүнө караганда, Бишкек ош жолундагы бул коррупциялык схемадан мамлекет 20 миллион сом зыян тарткан. Анын ичинен 16 миллион сомдон ашуун өндүрүлдү. Учурда Финполицияда бул факт боюнча сотко чейинки териштирүү башталып, аталган коррупциялык схемага тиешеси бар кызматкерлерди аныктоо иштери улантылууда. Бишкек ош жолундагы Сосновка жана Кара Көл өткөрмө бекеттери аркылуу өткөн ар бир жеңил жүк ташуучу жергиликтүү жана чет элдик автоунаалар өзүнчө тариф менен акы төлөшөт. Былтыр транспорт жана жол министрлигине караштуу Бишкек ош мамлекеттик дирекциясынын кызматкерлери коррупциялык схема түзүү боюнча шектүү катары кармалганы кабарланган. Алар өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген магистралды Сосновка жана Кара Көл өткөрмө бекеттери аркылуу өткөн автоунаалардан түшкөн каражаттын чыныгы суммасын жашырган деген шек менен кармалган. Финпол мындан мамлекет тарткан зыянды 20 миллион сомго баалаган. Алмазбек Атамбаевке байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко жетти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко келип түштү. Бул тууралуу адвокаты Замир Жошев азаттыкка билдирди. Бишкектин Калы Сордо конушундагы мектептин курулушуна тиешелүү ишти Атамбаев кызмат абалынан кыянат менен пайдаланды деп шек саналууда. Атамбаев мектептин курулушу тууралуу кагазга макулмун деп кол коюп берген. Бул өкмөттүн чечкен маселеси болчу. Анын үстүнөн асы эмес, Кытайдын грантына курулган. Мектеп Калы Сордо эмес, өзгөнгө же Москва районуна курулушу керек деген негизде иш козгоп жатышат, деди адвокат. Калы Сордодогу мектептин курулушунда коррупция болгон деген негизде Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматовго жана Албек Ибраимовго да кылмыш иши козголгон. Учурда номер 47-колонияда жаткан Алмазбек Атамбаев 2009-жылы Чүйдүн Койташ айылындагы башаламандыкка, коррупцияга жана Кримtöбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүн мурда абактан чыгып кеткенине байланыштуу айыпталган. Батукаевдин бошотулушуна тиешеси бар деп 11 жылга эркинен ажыратылган. Койташ иши боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу сот уланууда. Алмазбек Атамбаев 2011-жылдан 2017-жылга чейин Кыргызстандын президенти болгон. Мен бир нерсени айта алам. Эгер мен президент болсом, мугалим Кыргызстанда эң бааланган, эң урматталган адистиктердин бири болот, кесиптер. Мен ошого сөз бере алам. Бул менин жыргаганам эмес. Ансыз Кыргызстан өнүкпөйт. Мен ошончо баштагандан баштап 10-15 жылдан кийин Кыргызстан башка деңгээлде болот. Бирок аны бүгүн баштабасак, ал 10-15 жыл дагы кийин келет. Ошон үчүн муну бүгүн калбаш керек. Ар бир өлкөдө эң билимдүү, эң күчтүү адам мугалим болуш керек. А бизде андай эмес. Эгер биз таможня, налоговойдан бир 20-30 миллиард сом кошумча акча бюджетке түшүрүп алсак,
коррупцияны азайтып, биз мугалимдин айлыгын 10-15 миң сомдон 20-25 миң сомго чейин көтөрсөк болот. Бирок ал оңой эмес, бирок аны кылыш керек.